Абдан маанилүү демилге колдошубуз керек, бирок азыр кесиптешим айтып кетти. Көптөгөн биздин мекендештерибиз өзгөчө мына Россиянын абактарында жатат. Ошолорду Кыргызстанга которуп алыш үчүн бир тоскоолдук бар. Эки өлкөдөгү кылмышты жазалоонун мөөнөтү башка да. Режими анан бир жакта 7 жылга кесилсе, бир жакта 9 жыл болуп калат экен. Ошолор төп келбегендиктен улам мисалы Россиядан көпчүлүгү бербейт экен да, силерде жаза жеңилирээк, режим жеңилирээк депчи. Анан ушул боюнча Ген прокуратура биз атайын жыйын кылганда, фракциянын жыйынын кылганда биз мыйзам долбоорлорун даярдап келебиз деди эле. Бирок азыркыга чейин ошол боло электе, эмне үчүн? Качан кылса болот? Же бул келишимден кийин анын зарылдыгы болбой калабы? Жок, сиз туура белгилеп атасыңар. Именно Россия менен ушундай көйгөй жаралып атат. Бирок азырынча официалдуу түрдө бир да отказ ала элекпиз биз. Биз азыр ошол бул мындай да сөз бизде биринчи жолу соттолгон соттолуучуларга жалпы режимде өтө беребиз. А Россияда ошо наркотик менен көбүнчөсү наркотик болуп ошо кылмыш соттолгондорго катуу режимде өтөөнү белгилеп атат. Анан бизде конвенциянын талабы боюнча бизде болгону жазаны өткөнгө гана шарт түзүп беребиз, жазасын гана өтөт. Анан демек биз алардын толук кайсы канча жыл берсе, кандай жаза өтсө ошону толук аткаруу милдеттемени алып, анан аларды которуп алабыз. Сиз айтып жаткан боюнча азыркы учурда бизде туура Россиядан макулдугу менен көбүрөөк бир 50ге жакын материалдар келип турат, күтүп турат. Биз жогорку сотко кайрылбай турабыз. Анткени ушундай укуктук базаны чечели деп атабыз. Бирок азыркы учурда Россиядан официалдуу түрдө бир да отказ ала элекпиз. Себеби биз анын биринчи отказын көрүшүбүз керек да. Эмне себеп менен может макул болот. Биз азыркы учурда башкы прокуратура демилгелеп жатат, дагы Россия менен ушул маселени чечип көрүү жөнүндө мындай тегерек столдо отуруп, эгер алар ушул жагына макулдугун берсе, анда эч кандай өзгөрүүсүз эле кылабыз. Администрация президент тарабынан буга өзгөрүү боюнча атайын берене даярдалган, бирок жогорку сот тарабынан ал берене колдоого алынбай атат. Ошол себептен токтоп турат. Түшүндүм. Демек, Россия такыр баш тарта элек дедиңиз, туурабы? Бизге аябай келишет. Бизге официалдык кат келе элек баш тарткан боюнча. Баш тартканы боюнча. Жөн мындай бирден кейс болот да, баланчанын баласы баланча камалып калыптыр деп силер кайрылган мезгилде такыр баш тарта элек, туурабы? Өткөзүп берип атат Кыргызстанга. Жакшы, бул деле менимче жакшы жаңылык деп эсептейм. Андан кийин дагы бир суроо, сиз айттыңыз. Кыргызстанга ушул башка өлкөлөрдөн бир 500дөн ашык адамды алып келдик деп туурабы, жаза менен өткөзүш үчүн. Ал жакта соттолду, Кыргызстанга алып келип алдык деп. Эми Кыргызстандан башка жака кеткендердин саны барбы? Башка өлкөлөргө кеткендердин. Бизде соттолуп, бирок өздөрүнүн мекендерин өткөзүп берилгендер. Бизде менде азыр эметсек тиги Европа боюнча азалып атпайбыз, Европага эми бизде Европадан эме жазасын өтөп жаткан жаран жок бизде азыр. Биздики 13 Кыргыздын гражданины бар, а бизде азыр Европанын жарандары жазасын өтөп жаткандар жок. Негизи чет өлкөлүк жарандар боюнча 263 чет өлкөлүк жаран бизде эркинден ажыратылган, жазасын өтөп жатат. Анын ичинен 24-ü өмүр бою эркинден ажыратылып соттолушкан. Бирок мекендерин өткөрүлүп бергендер бар өздөрүнүн өлкөлөрүнө? Кеткендер бар, бирок менде точный количество жок экен, бар. Биз баягы эми эгерде биздин мыйзамга сиз жана белгилегендей ылайык келип калса, өткөрүп беребиз. Жазалары, режимдери туура келсе, ошол учурда өткөрүп беребиз. Дагы бир жыйынтыктоочу суроо, сиз сүйлөп атканыңызда мен туура эмес түшүнүп алдым да, мындай так түшүнө албай калдым. Айттыңыз, бул эгерде конвенцияны азыр биз колдоп бере турган болсок, бир гана келечектеги кылмыштарга эмес, өткөн сот процесстерине кылмыштарга дагы пайдаланылат. Бул орусча айтканда закон обратную силу не имеет деген бул жерде болбойт экен. Имеет, обратную силу имеет. Бул аябай гумандуу кадам экен да, туурабы? Биз кабыл алгандан баштап кийинкилерге эле эмес, өткөндөргө дагы колдонсок болот деген. Жеңилдик болот деген да. Мурда соттолгондордун баарын которуп келе берсек болот. Чоң рахмат. Анда бул биздин мекендештер үчүн жакшы нерсе экен. Эми ал жактан алып келгенден кийин эми Кыргызстандагы ушу абактардагы акыбалдарды да оңдош керек деген маселе да. Анда бир сунушту айтып койгум келип атат. Мисалы, Бразилияда эгерде китеп окуй турган болсо абактагы адам, ошого жараша кылмыш мөөнөтүн азайта берет экен. Ал жерде максат жазалаш эмес да, камап, аны кыйнап, үй бүлөсүн бир сыздатыш эмес да. Оңош, ушул болуш керек да. Балким ушундай нерселерди биз да карап көрсөк, абдан бир маанилүү нерсе. Анткени ал жака барганда, ал жакта деле жашоо, бирөөсү адашып түшүп калды, бирөөсү жаңылыш түшүп калды дегендей. Азыр кээ бир ушундай командалар болуп атат, бир адамдан бир китеп, абактарга чейин барып китеп окуу долбоорлорун кылалы депчи. Ушул жагын бир эске алып койсоңуздар жакшы болот эле. Чоң рахмат.